Arabаңыздар урматтуу менин интернеттеги көрүүчүлөрүм. Мен бүгүн сиздер менен Canva графикалык редакторунда иштөө боюнча өзүмдүн тажрыйбаларымды бөлүшмөкчүмүн. Ал үчүн биз кадимкидей эле Google Chrome браузер аркылуу кирип алып туруп эле Google'дан кадимкидей Canva деп англис тилинде издесек деле болот. Canva, же болбосо canva.com деп туруп адресин издейбиз. Бизге мынакей canva.com сайты чыкты. Бул сайтты терип же болбосо шилтеме аркылуу басып киргенде мындай бир жөнөкөй баракча чыгат. Мына бул жактан катталып отурбай эле кирүү баскычын басканда мындай варианттарды берет бизге. Мисалы үчүн Apple аркылуу кир, Google аркылуу кир, Facebook жана башкалар. Ошондой эле жөнөкөй электрондук почтаңыз же болбосо телефон номериңиз аркылуу кир деп ушундай көп вариантты бериши мүмкүн. Көбүнчө негизи ушул Google аркылуу, анан почтаңы Facebook аркылуу деп 3 вариантты берген учурлар бар. Биз азыр эң ыңгайлуусу ошол Google аккаунтубуз аркылуу эле кирип кеткенибиз бизге ыңгайлуу болот. Мынакей мен өзүмдүн Тынчтыкбек деген Google аккаунтум менен кирдим. Киргенде биринчи ушундай бет пайда болот. Бул бетти деген айрымдары жаңы кирип аткан болсо анча-мынча бир анкеталык суроолорду бериши мүмкүн. Кайда иштейсиз деп сиз өзүңүздүн багытыңызды жана башка бир маалыматтарды толтуруп берип койсоңуз, андан кийин окшош эле ушундай болуп, мына ушундай көрүнүштө чыгат. Мына бул жерде визуалдык документтер, эң баягы көңүл чордонунда болгондор, визуалдык фото жана видео, печать, маркетинг жана башка ушуларга байланыштуу мына көрүп турасыздар. Анан бизнеске байланыштуу ресурстар жана башкалар бар. Анан билим берүүгө байланыштуу, мисалы үчүн окутуучулар, мектептер, окуучу дагы мисалы үчүн мугалимдер үчүн акысыз ресурстар, жогорку билим, мындай өзүнүн бөлүктөрү болот. Анан кийин бул жерде тарифтик пландар жана баалар деп турат. Атайын команда менен киресиз, Pro, Free версиясы деп коет, акысыз версиясы. Андан сырткары теориясы бар бул жакта. Буларды көрүп туруп деле кошумча сиз өз алдынча иштесеңиз болот. Эми бул жерде биз акысыз бөлүгүнө кирдик. Эгерде биз акылуу бөлүгүнө кирсек, дагы мүмкүнчүлүктөрү кеңейип бара берет. Бирок бизде акысыз берилген мүмкүнчүлүктөр дагы биз үчүн аябай мындай бир баа жеткис дүйнө десек болот. Биринчи мына алгачкы бөлүгүнөн баштап тааныштырып берейин. Бул Canva дагы ошол Google сыяктуу эле мындай дизайндарды издесеңиз болот. Бул графикалык редактордон документтер, интерактив доска үчүн даяр шаблондор, видео, Facebook'a публикация, андан кийин мына Instagram'га история, баян түзүү, кыскача видео жана башка деп бул жакта кете берет. Эми мына жерде документ үчүн атайын документтерди түзсөңүз болот бул жактан. Дагы башка интерактив доска үчүн атайын презентациянын түрлөрү, анан атайын презентациялар бар бул жакта. Шаблондор менен сиз жөнөкөйүн түзсөңүз да болот. Ал эми бул жакта соцсет, мисалы үчүн сүрөттү редакторлоо, Instagram'га пост чыгаруу үчүн, Facebook'a, ошондой эле Instagram'га stories деп коебуз го, баян чыгаруу үчүн, WhatsApp'ка статус жасоо, Facebook'a фон жана башка деп бул жакта аябай көп түрлөрү, варианттары көп болушу мүмкүн. Андан сырткары мына видео жасасаңыз болот. Атайын Instagram үчүн, TikTok, YouTube жана башка рекламалар үчүн атайын видеонун шаблондору бар. Анан сайттарды жасасаңыз болот. Андан сырткары жана башкалар деп мына инфографика жасап чыксаңыз болот. Мен эми жөнөкөй бир презентация жасоонун ыкмаларын көрсөтүп берейин. Мынакей. Биз презентация жасап, бул жерден бош бир презентацияны ачалы. Ошол кадимки эле биз иштетип жүргөн PowerPoint сыяктуу биринчи бет ачылды. Бул биринчи бетинде азыр эч кандай үстүндө инструменттер көрүнбөй атат, бош болгондуктан. Эң эле бизде фондун гана түсү бар. Бул жактан биз өзүбүзгө фон тандап алсак болот презентациянын арткы фону үчүн. Мисалы үчүн сары, кызыл жана башка мындай фон, мындай көздү анча чачыртпай турган фон тандап туралы башында. Андан сырткары бул жака экинчи презентацияны ачсак деле ушундай фондор кете берет. Андан соң биз могу дизайнды басабыз.
дизайнды басқанда бізде түрдүү дагы башка дизайндар чыгып берет. Керек болсо мына эң түбүндөгү тиркемелерине кирип туруп биз кошумча фондорду иштеп чыксак болот да. Кошумча фондор биз жөнөкөй эле таптаза бир көк же башка түс кылбай, мунун ичинен дагы атайын өзүнүн сүрөттөрү бар. Ар бир башка презентациянын артына ар башкача фондорду коюп чыксак болот. Мисалы үчүн тематикага жараша, багытка жараша дегендей. Мына бир 5 фонду тандап кое берели. Эң соңундагы булут коюп койдук, Биздин 5 слайдтан турган презентациябыздын фондору даяр. Эми элементтерди коюп чыксак болот. Бул жактан бул эми сол жагындагы менюсунда турат, өзүңүздөр байкагандай элементтер. Мынакей фигураларды тандасаңыздар болот. Таблицаларды койсок болот, жана башка кылсак болот. Эми биз киришүүсүндө жөнөкөй текст коюп туралы, мынакей. Текст деген бөлүгүнөн биз заголовок, баш тема, баш сөзүн коелу. Мисалы үчүн кандай? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жөнүндө презентация жасамакчы болуп атсак, мындай кылып мисалы үчүн бул жакка биз элементтерди пайдаланышыбыз мүмкүн. Мындай бир элементтер болуп калышы мүмкүн биз үчүн. Же болбосо мындай фотолорду башкаларды кийирип калганда мындай нерселер болушу мүмкүн. Муну өчүрүп туруп, бул жакка биз сүрөттөрдү башкаларды көчүрүп келебиз. Биз бул жакка сүрөттөрдү, өзүбүздөгү сүрөттөрдү көчүрүү үчүн бул жерде загрузки деген бөлүгү бар. Загрузки. Мисалы үчүн мына сүрөт, экинчисин аны күтпөй эле экинчи сүрөттү да көчүрүп алсак боло берет. Биринчи сүрөттү деген тартып туруп бул жерге коюп коебуз, а экинчисин деле тартып мындай алып келип койсок болот. Ушинтип биз сүрөттөр менен, фигуралар менен иштейбиз. Эми бул жакта фон, бул темага бир аз туура келбей калат, бирок эми өзүбүздүн тандообузга жараша дагы бул жакка биз балким тексттерди кийиребиз. Мына текст деп турат, Мисалы үчүн киришүү дешибиз мүмкүн. Анан бул тексттин түсүн өзгөртө алабыз. Свет берип, түс берип, ак кылып туруп, аны бияка алып келебиз. Эгерде бизге текст муну кичинекей, өлчөм кичинекей деп эсептесек, үстүнөн эле жана Word'догудай ары бери чоңойтуп койсок болот. Андан сырткары түбүнө дагы биз сөздөрдү жаза алабыз. Аны мындай алып келип, түптөрүнө Чыңгыз Айтматов жөнүндө бир аз жазуулар жазышыбыз мүмкүн бул жерде. Андан кийин бул сүрөт бизге туура келбесе, бул фонду дагы деле кирип алмаштырып коюуга толук мүмкүн, Мынакей. Бул жакта биздин Canva деп бул акылуу бир фону чыгып калышы мүмкүн. Түстү кайра тандап коебуз, себеби бизде деген фон менен тексттин түсү бири-бирине карама-каршы келиш керек. Эгерде текст кара мындай караңгы түстө болсо, фон жарык түстө болуш керек, же тескерисинче дегендей. Негизинен презентацияны биз ушинтип жасап кете берсек болот. Мына жерде элементтерге дагы кирип туруп, ичиндеги бир даяр шаблондорду пайдалансак болот. Мисалы үчүн жаңы жыл жөнүндө боло турган болсо, алып келип муну кичирейтип, чоңойтуп дегендей. Мисалы үчүн мына дагы бир тематикага жараша биз ар кандай элементтерди пайдалана алабыз. Андан сырткары биз өзүбүз сүрөт да тартсак болот бул жерден. Мындай чиймелеп. Негизинен ушул. Эми бул презентацияны биз бөлүшөрдө же болбосо коюп берерде бирөөгө. Мындай презентацияны үстүндө презентация деген бөлүгү бар. Презентацияны басып, улам чычканектин же болбосо стрелканын жардамы менен жылдырып, презентациябызды жыйынтап койсок болот да. Эми бул презентацияны бирөөгө бөлүшүп аткан кезде биз поделиться, бөлүшүү деген бөлүктү басабыз. Анан бул жерден шилтемени көчүрүүнүн алдында доступту кандай бересиз? Кимде доступ болсо ачыла берсин деген бөлүкчөсүн басып коесуз. Андан кийин дагы бир жылчыкча чыгат. Бул деген
аны редакторлер оңдосо болобу же тек гана көрүү үчүнбү же комментарий жазсынбы. Редактор дегенди басып койсок ал дагы өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк ачат. Сизден шилтемесин алган киши жөн гана көрүп койсун десеңиз көрүп койсун деп белгилейсиз, просмотр деп. Анан бул жактан шилтемени көчүрүү түймөсүн басып каалаган жака сиз бул WhatsApp аркылуу же почта аркылуу жөнөтсөңүз болот. Ал эми бул жерде өзүңүздүн компьютериңизга же телефонуңузга көчүрүүнү кааласаңыз, мына жерде көчүрүү скачать деген белги бар. Аны белгилеп туруп, ал файлдын жанагы форматын аныктайсыз. Бул PDF болсунбу же болбосо PPT файл, жана PowerPoint же сүрөт түрүндө түшсүнбү же видео түрүндө түшсүнбү деп сиз өзүңүзгө тандап аласыз. Мисалы үчүн PDF болсо, андан кийин бул скачать көчүрүү деген, жүктөп алуу деген түймөнү басып өзүңүз каалаган жерге көчүрүп алсаңыз болот компьютерден. Ал эми биз дагы башынан кийинки бир даяр шаблон менен дагы иштегенди көрсөтүп берип коеюн. Мисалы үчүн биз өзүбүзгө бир реклама же кулактандыруу жасап калдык дейли. Бул жакта даяр шаблондор бар. Мисалы үчүн биз Instagramга публикация жасаш үчүн пустойду ачабыз. Эми жана презентацияда деле ар кандай эле нерсе жасабайлы пустой чыгат, мындай бош болуп. Бул жакта даяр шаблондор чыгат. Мынекей. Байкасаңыздар, айрымдарынын түбүндө таажынын элеси бар, айрымдарында жок. Таажынын элеси деген бул акылуу дейт. Жанагы акылуу Canva'ны иштетип аткан кезиңиздерде булар таажысы алынып калат. Ал эми акысызды иштетип атканда булар акылуу, бул акысыз деп экиге бөлүнүп турат, мына көрүп турасыздар. Ал эми мында биз кайсы бир иш-чаранын рекламасын кылып аткан болсок, мисалы үчүн бул даяр шаблонду көчүрүп алдык дагы. Мунун үстүнөн өзгөртүүнүн үстүнө иштейбиз. Мисалы үчүн бул сүрөттү биз каалабасак, балким бул жактан башка сүрөт алып келишибиз мүмкүн. Ал үчүн жүктөп алабыз. Жанагынтип эле же болбосо биз убактылуу баягы эле сүрөттү алып келип кое алабыз. Мынакей көрүп турасыздар, Биз ушул Чыңгыз Айтматовдун эле бир чыгармалары боюнча же болбосо Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн белгилөө үчүн иш-чаранын бир жарыясын жасап атабыз бул жерде. Кааласак бул жерден мисалы үчүн мектебибиздин же университетибиздин атын жазып койсок болот, мисалы үчүн кандай мектеп бир Жаштык орто мектеби деп коелу, жөнөкөй жанагыдай, мектеби. Жаштык орто мектеби деп бияктан белгилейбиз, анан орто деген кошулуп эки эле катар болсун десек, мындай кылып белгилеп коебуз. Бул жерден биз өзүбүз мектептин бир логотипин деле жанагынтип көчүрүп келсек болот. Эми бул жерде Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз же болбосо Айтматовго 95 жыл же 100 жыл деп койсок, мисалы, 100 жыл. Же Айтматовдун 100 жылдыгы деп Айтматовдун чыгармаларына арналган бир кече дейбизби? Мисалы, Айтматовдун 100 жылдыгы деп туруп белгилеп, бул жерде шрифти бир аз кичирейтип алсак жакшы болот. Мындай чымчып эле келип ортого коюп койсок болот. Муну дагы бир аз кичирейтели. Эми бул жерге катышыңыз деп койсоңуз, же болбосо датасын жазып койсоңуз болот. Күн 12-2024 деп. Жок, 28 жылы бул 100 жылдыгы болот. Же болбосо башка иш-чараны деле ушундай алып жасай беребиз. Бул жакка мисалы үчүн байланыш номери мындай деп туруп, же болбосо бияка дагы электрондук почтаны же мектептин баракчасын коюп коюшубуз мүмкүн, Жаштык school деп, мисалы үчүн Instagramда баракчасын же сайтын жазып коюшубуз мүмкүн бияка. Жаштык KG деп, мисалы үчүн. Эми муну биз көчүрөрдө кайра эле жанагы. Эми биз муну көчүрөрдө жанагы эле поделицаны басабыз. Скачать, көчүрүү, анан PNG бул сүрөт, JPEG сүрөт боло берет. Эми PNG'ни
сунуштап атат өзү. Ана мынтип күтө турсак, бизге диалог терезеси чыгат. Мынтип туруп сактап койсок болот. Сактап анан ал сүрөттү андан ары бөлүшө беребиз. Негизинен ошол, бул жакта ар кимибиз өзүнчө изилдеп көрүп, баардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдалансак болот. Бизге ошол акысыз версиясы дагы аябай көп жардам тиет. Жана бул жакта миңдеген, миллиондогон ресурстар бар. Пайдаланыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ар кандай сурооңуздар болсо, менин жеке баракчама жазсаңыздар жооп берүүгө аракет кылам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.